Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Сизди 100% бонус күтүүдө. Регистрация болуп бүткөн соң пополнить счетту басабыз. Ал жака киргенден кийин Adix Money KJ'ге кирип туруп, OneXBet'ин официалдуу менеджери Анварга кайрылабыз. Сиздер мобильный Kiwi эл сом аркылуу толуктап ойносоңуздар болот. Ушул счетту көрсөтсөңүздөр сиздерге 2 мүнөт ичинде салып. Бурлайдын иши сүйүүнүн күчү керемет деген сөздөргө жабырлануучу тарап ыза болду. Бурлай турдалы кызынын өлүмүнө байланыштуу Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда өтүп жаткан соттук отурумда шектүү Марс Бөдөшевдин жактоочулары Марс Бурлайды катуу сүйгөн деген ойду айтып, сүйүүнүн күчү керемет деген жабырлануучу тараптын кыжырын келтирди. Марс Бөдөшевдин жактоочулары отурумга бычакты алып келүүнү өтүнүштү. Жактоочу Жуматай Абдрахманов бычак кайдан келгени белгисиз, аны Марс байпагына салып киргени аныкталган жок деп жүйө келтирди. Анын айтымында бычактын өлчөмү тууралуу эки башка божомолдор айтылып жатат. Биринде анын узундугу 12 см, биринде 30 см экени айтылган. Бирок жактоочунун өтүнүчүн сот канааттандырган жок. Жактоочулар ошону эле психологиялык экспертизаны дайындоосун суранышты. Турдалы Кожоналиевдин жактоочулары экинчи тараптын өтүнүчтөрүн ишти созуу аракети деп эсептей тургандыгын айтышты. Кийинки соттук отурумда 10 декабрда өтөт. Анда жарыш сөзгө кезек берилип, өкүм чыгарышы да ыктымал. Сот иши Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып жатат. Ошол кезге чейин бир нече отурум болуп, чакырган 32 күбөнүн 20га жакын суралып бүткөн. Сотто 22 ноябрда милиция кызматкерлери сурак берген. Отурум өзү сентябрда башталган. Бурлай турдалы кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны алы качып бараткан жигит кармалган. Андан кийин милиция бөлүмүнө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирди. Шектүү катары кармалган Марс Бөдөшев кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси киши өлтүрүү менен иш козголгон. Кийинчерээк Марс Бөдөшевдин досу Ахмат Сейитов да кармалган. Булак Азаттык Чекиткейже биздин каналга жазылып жана кыргыз жаңылыктарды билиңиздер.